Ушул апамдын оорусуна байланыштуу жардам берип кетиңиздер. Апам жакшы болуп кетсин. Орузан күнүндө эч качан жардамыңыздарды аябаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кайдыгер карабаган мусулман бир туугандар. Биздин кезектеги кайрылуубузда Баткен облусунун Бужум айылынын тургуну Чолпонай апабызда болмокчу. Чолпонай апабызга врачтар тарабынан цирроз печени деп диагноз коюлган. Бул ооруну дарылоого жалпысынан 35 000 акш доллары керектелет. Бул суммага апабыздын жана жакындарынын күчү жетпегендиктен кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Садаканын эң жакшысы Рамазан айында берилгени. Келиңиздер, баарыбыз биргеликте апабыздын жана балдарынын жаркын келечеги үчүн биргеликте аракет кылалы. Урматтуу эл журтум, ушул менин боор оорума байланыштуу ушу элимден кайрымдуулук сураймын. 2008 жылдан бери ушу боор оорусу менен ооруйм, 14 жыл болуп калды. Не дейт, мага Аллахым шифасын берсин, көп түкүрсө көл болот дегендей, кичине жардамыңыздарды аябай берип койсоңуздар, ушу орозонун күнүндө сооптук иш кыласыздар. Алла ыраазы болсун элим сиздерден, ушу суранат элем. Кичине жардамыңыздарды аябай берип коюңуздар. Мен Мерген Кушан Бужун айылынын тургунумун. Мен 20 жылдан бери Баткен маларында иштейм. Аялым Чолпонай көп жылдан ооруп жүрөт. Ушуга байланыштуу сиздерден жардам сурайм. Жардамыңызды аябаңыздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Урматтуу эл журт, ушул апамдын оорусуна байланыштуу жардам берип кетиңиздер. Апам жакшы болуп кетсин. Орузан күнүндө эч качан жардамыңыздарды аябаңыздар. Апам биздин бактыбызга бар болсун, көп жашасын. Элиме кызмат кылган аялдардан болсун, жакшы болуп кетсин. Жардамыңыздарды аябаңыздар.